кызматкерлердин баарына берилип атат да. Президент Алмазбек Атамбаев Баткенге болгон иш сапарында күч түзүмүндө кызмат өтөгөн 90 үй-бүлөгө батирлердин ачкычын тапшырды. Өз сөзүндө өлкө башчысы Кыргызстандын армиясынын саны аз болсо да сапаты жагынан күчтүү экенин белгилеп өтүп, аскер кызматкерлерине жана аларды тарбиялап өстүргөн ата-энелерине өз рахматын айтты. Саны көп болбосо да сапаты татынакай колу бар. Ал үчүн биздин аскерлерге чоң рахмат. Аскерлерди тарбиялаган энеталарына, ушул жерде турган өмүрлүк жарларына чоң рахмат. Бүгүнкү байрамы менен дагы бир жолу куттуктайм. Конуш жайлуу болсун, бактылуу болгула, жамандык көрбөгүлө балдарым. Жашасын эгемендүү Кыргызстан. Акыркы жылдары мамлекет тарабынан өлкөнүн күч түзүмдөрүнө көңүл бурулуп келет. Айта кетсек, Баткен облусунун аймагында эле заман талабына жооп берген аскер бөлүктөрүнүн имараттары пайдаланууга берилди. Аскер адамы ата мекенге ак кызмат кылуусу үчүн аларга зарыл болгон бардык шарттарды түзүп жатабыз дейт Куралдуу күчтөрдүн генералдык штабынын башчысы Райымберди Дүйшенбиев. Аскер кызматкерлер кызматтан үйүнө келгенде эс ала турган жери болуш керек. Бир гана биз үйлөрү салбастан жерлерде жаңы аскер бөлүктөрдү, жаңы казармаларды, жаңы заставаларды бардык шарттарга жооп берген имараттарды салып жатабыз. Ошол турак жай жагынан, андан сырткары техника, курал жарагынан, кийим кечеси жагынан бардык убагында камсыздалып чечилип баштады. 12 жылдан бери Улуттук гвардиянын 707 аскер бөлүгүндө кызмат өтөгөн Ибрагим Ахматов да 2 бөлмөлүү батирге ээ болду. Буга чейин алда кызматына байланыштуу ижарада батирден батирге көчүп конуп жүргөн. Мындан ары үй-бүлөм үчүн санаа тартпай кызмат өтөөгө шарт түзүлдү дейт аскер кызматкери. Мурда мындай болгон эмес, ойлогон эмеспиз ушинтип үйлүү болобуз деп, өкмөт үй берет деп. Рахмат ушу мамлекет башчыбыз өзү жетекчилик алып ушинтип үй тапшырып, аскер кызматкерлеринин оңой эмес кызматында үй-бүлөбүзгө ушинтип үй менен камсыз кылып чоң рахмат. Эми буга чейин биз батирлерде жашачубуз, эми балдарыбыз менен биз балдарыбыз сыртка чыгып кетет ойлонобуз, анан бир жерлерди жаман кылып коет, ошол батирлердин эмесинен корунуп жашачубуз да. Анан азыр эми ушул батирлерди ошентип эме кылып жүрүп, батирден батирге көчүп, ушул оокаттарыбызды нары бери эметип дегендей. Азыр эми ушинтип туруктуу жайга жашап калганыбызга биз абдан кубанычтабыз. 3 корпустан турган 90 батирлүү турак жайлардын бардык шарттары каралып, таза суу маселеси курч болгон Баткен шаарында жайгашканына карабай, бул жерде 24 саат бою ысык суу жана муздак суу берилет. 3, 2 жана 1 бөлмөдөн турган батирлер күч түзүмүндөгү чек ара кызматкерлерине, абадан коргонуу күчтөрүнүн, Улуттук гвардиянын жана коргонуу иштери боюнча мамлекеттик комитетинин кызматкерлерине берилди. Кыргызстан боюнча дагы мен айтып кетсем, мына акыркы 3 жылда эле 596 аскер кызматкер үйлүү болду. Дагы 450 аскер кызматкерине үйлөр салынып жатат. Чындыгын айтыш керек, мындан 6-7 жыл мурун аскер кызматкерлеринин оюнда дагы болгон эмес, мамлекет турак жай салып берет. Мына акыркы 5-6 жылдын ичинде ушундай чоң жетишкендер болуп жатат. Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен өкүлчүлүгү. Бу менин да балдарым, жакшы карагыла, макулбу, суранам. Аман эсен болгула. Элим, алтындарым, аман эсен болгула.